Ресторанын ачылышына тиешелүү кызмат өкүлдөрү Ош шаарындагы ишкерлер келди. Алгач ресторан ээси сөз сүйлөп келген конокторго ыраазычылык билдирди. Иш-чараны белгилүү эстрада ырчылары коштоду. Касиет Grand Palace рестораны 5 жыл аралыгында курулду. Жылдызкан Токтобаеванын айтымында, элдин купулуна толгон заманбап эс алуучу жай болсун деп курулушуна өзгөчө көңүл бурулган. Ресторан 2 кабаттан туруп 600 адамга ылайыкташкан. Мындагы эмеректер, экрандар, музыкалык аппараттар Кытайдан буйртма менен алынып келинген. Ушул балкондон сырткары биринчи кабатыбыз 400 адам батат. Эки жактагы балконду кошкондо где-то 600 адамга барат. Анан бул жерде биз бир өзгөчөлүккө көңүл бурдук десем болот. Азыр эми көбүнчө эле кудаларды, жанагындай тууган уруктарды өзүбүзчө сыйлайт элек дегенде VIP зонаны сурап калышат эле. Ошону түзгөнгө аракет кылдык. Биздин өзгөчөлүгүбүз ошол деп ойлойм. Ана биздин бүгүнкү салтанаттуу аземибизге жогулган Заманбап жабдуулар менен жабдылган ресторанын курулушу келген меймандардын купулуна толду. Жеке ишкер Анарбай Мамасеитовдун айтымында, мындай имараттар шаардын архитектуралык кооздугуна салым кошот. Курулуш менен өзгөчөлөнгөн бир жаңы ресторан ачылды. Бул дагы Кудай буйрса ошол курулуш ушулдун иштегендердин атайын бир өзгөчө мамилеси болсо керек. Себеби бул дагы жаңы ресторан шаардын архитектурасын улушчене кылып келген адамдардын көңүлүн сүйүнтөт. Бул өзгөчөлүгү чынында жакшынакай болуп туруп, заманбап курулган, келген адамдын көзүнө жакшылыкка көрүнөт. Баягы кандай жерге кирсең, жакшы архитектурасы болсо, планировкасы болсо, өзүңдө сүйүнүп келесиң да. Хан сарайдай жаркыраган здание кут болсун. Ушул жерде кандай ийгиликтерди ойлонушкан болсо, максат тилек койгон болсо, ошол тилек максаттардын баардыгы ишке ашсын. Эл үчүн, бул эми эл үчүн салынган здание болуп атат да. Элдин баардыгы келип ушу жакшы тилектерине ушул жерде тойлорду, жакшы күндөрдү өткөрүүсү насип болсун. Касиет Grand Palace ресторанынын ачылышы чоң салтанат менен белгиленди. Касиет Grand Palace рестораны эми той маарекелерге кызмат кылат. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Усонулу, жаңылыктар.